Биздин мектеп ошол райондогу эң чоң инновациялык мектеп болуп эсептелинет. 103 мугалим бар, 1,5 миң окуучу окуйт, эки тилдүү болуп окушат. Биздин мектеп эң алыскы болгондуктан, ошо борбордон алыс болгондуктан көп нерселерге ийгиликтерибиз дагы көп. Ошончолук окуучуларыбыз областтык, республикалык сынактарга катышып жүрүшөт. Ошондой эле ар бир жылы биз райондогу мыкты мектеп сынагына катышып, ар дайым биринчи орунду баш байгени ээлеп келебиз. Андан сырткары областтык сынактарга, республикалык сынактарга катышып, районубуздагы эң алдыңкы мектептердин катарына кошулуп келип жүрөбүз. Окуу куралдар кыргыз класстар 100% камсыз болгон, орус класстардыкы 80% камсыз болгон. Андай жок. Мисалы сыймыктануу менен кайсы окуучуларыңызды айта аласыз? Мен айрыкча бүгүнкү күнү эң жакшы сыймыктанып отурам. Себеби бүгүнкү сыйлыкта мындан мурун окуткан Максутов Алтынбек менен кошо ушул сыйлыкка келип, мамлекеттик сыйлыкка ээ болуп отурат. Эл артисти деген наамды алып отурат. Бул дагы мен үчүн, мугалим үчүн эң чоң сыймык. Алтынбек ошо мектепте окуп жүргөн мезгилде эле эң таланттуу, активист, патриот, ушундай мектепти алдыга сүрөгөн окуучу болчу. Мен ошол окуучу менен бирге мамлекеттик сыйлыкты алып отурганыма эң чоң кубанычта болуп отурам. Мектептен бүткөн окуучуларыбыз бар, губернатор болушту, алдыңкы медиктер болду, зам аким болуп азыр райондо иштеп жатышат. Эми сыймыктансак көп окуучуларыбыз, ар тараптуу окуучуларыбыз. Кимди айта аласыз, мисалы азыркы учурда ким көрүнүктүү болуп келатат сиздердинчи мектептен? Биздин билим сапаты эң башка мектептерге караганда салыштырмалуу эң жогорку пайызды берет, жакшы берет. Отличник окуучуларыбыз дагы көп, ударник окуучуларыбыз да көп. Эң алдыңкы окуучу мектеп да пайызын айтып. Негизи жанагы фонд боюнчачы, ата-энелердин фонду боюнча Биздин мектепте ата-энелер фонду, мектеп фонду деген жок. Себеби билим берүү мыйзамында эч кандай акча чогултуу каралган эмес. Ошондуктан биздин мектепте деги эле биздин райондо класстык фонд, ата-энелер фонду, мектептин фонду деген акча чогултулбайт. Бизди каржылайт, мамлекет тарабынан каржыланат, айыл өкмөт тарабынан каржыланат. Анан кээ бир демөөрчүлөр жана 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз керектүү нерселерди алып берип кетишет.